Бисмиллахиррахманиррахим деп кирип келгенделе дорожкаларыбызда welcome, кош келиңиздер. Биздики негизи бир комнаталуу квартира, бирок кенен. Бул дубалдан бери бүт плинтус оттидо, бүт ремонт менен Азирет экөөбүздүн каалообуз, вкусубуз менен жасалды. Үңкүрдө болсо үйүм болсун дейт го, жаман сүйүнүп атам негизичи. Азыр биринчи кухняны көргөзөйүн. Бул жакта санузелибиз. Элдердикиндей эле негизичи. Так кое тургула. Мына кухняны до потолка болсун деп атайын ушундай жасаттык негизичи. Бүт жакты папам берген казандар, бүт полкалар. Булар пока что кашык салгыч эмелерди ала элекмин. Бар буюмдарым бар ушулар. Раковина ушундай болду. Бандай картошка эмелерди, фруктылар салып жусаң болот то, жууган идиштер ушул жерге коюпчу. Айтор. Холодильнигибиз. День и ночь жалюзи койдурдук. Бул жерге парда коюуну туура көрбөдүк. Бул жер пока место таап элек. Биздин духовкабыз. Кайынсиңдим подарок этти мага, эмеге бөлүнгөнүбүзгө күйөө бала өкүнө рахмат. Чапчынып коюлу элек. Бул өзүбүздүн чай ичкенге 4 адамдык столубуз бар. Эгер андан ашык көп адам келем десеңер, бул жака тозобуз. Могу мебелдерди бүт заказ бердик. Ушундай болуп бүтсүн дедик. Карагыла. Кышкы бут кийимдерди өйдөгө салып коебуз. Ал эми бул жака кийимдерди илип, прихожка бул жактарында ушундай кылдык, майда чүчтүү азыркы жайкы бут кийимдер турат деп. Анан кийин эле киргенде бул жерде ушундай до потолка полкаларды кылдык. Кызым, жинденбей туруң. Могу килемибиз сонун отуруп калыптырбы? Килемибиз, пардабыз. Дубалды ушундай түстө кылдык. Мынакей парда достор. Көк түстө силерге көрүнүп атат, материалы мондай. Бул эмелери бар еще мындайчы. Бахрома деп койчу эле. Пардабыз өзү ушул түл. Бул жака даже жалюзи койдурдук мондай. Только азыр сетка койдуруш керек, москитный. Мына мондай болуп полкаларыбыз. Так, бул жерде болсо полкабыздын жүк жыйгычы бар. Карагыла. Болгон жүктөрүмдү жыйдым. Бул жак полкалар, кийим илиштери, кызым көйнөктөрү уже. Бул жак кийимдерибиз. Бирткеле болуп калды кийимибиз.